Assalamu alaikum, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Туугандар, акыркы күндөрү мына биздин МТШдеги регистрация боюнча өтө көп кайрылуулар болуп атат. Кайсы документтер кетет деп. Ал жакка биринчиден паспорт, миграционный карта, Сахарованын көк кагазы, ошонун сурогу сөзсүз каралат, анан эски регистрация кетет. 3 айлык. 9 айлыкка ошол 3 айлыктан кийин толук 9 айга уланат. Качан 9 айга жетпей калат? Сахарованын эгерде сурогу 9 айга жетпей бүтсө, мисалы азыр май болгон болсо туугандар, Сахарованын сурогу декабрда бүтсө, регистрацияда декабрда бүтөт. Октябрда бүтсө, октябрда бүтөт. Андан кийинки карыла турган сурок миграционныйдын сурогу туугандар. Миграционныйдын сурогу эгерде эски 2022 жылдын декабрында, октябрында, ноябрында киргендер ошол күнгө чейин гана уланат. 1 жылга чейин гана. Ошондо 6-7 ай эле болуп калат. Ошону эске алыңыздар туугандар. Андыктан эгерде 2023 болсо толугу менен, эгерде 23-түн январы, февралы тапшырып сахарабаңыздар ошол күндөргө жетсе, ошол күнгө чейин 9 айга уланып, толугу менен 1 жылга сиз регистрацияга ээ болосуз. Андыктан ал регистрация маселеси боюнча ушул номерлерге кайрыла бересиздер, номерлерди калтырамын. Андан сырткары баягы 18.8 боюнча эгерде түшкөндөн кийин, мисалы, ошол уже депортация болгондон кийин туугандар, болгондон кийин кандайдыр бир мүмкүнчүлүгү барбы деген суроолор келип түштү. Депортация болгондон кийин мүмкүнчүлүгү бирден бир гана мүмкүнчүлүгү бул эгерде основания болсо. Сиз Россияга киргенге да бир кандайдыр бир основания болсо, основания деп мисалы, сиз кандайдыр бир ишканага мындай алмашкыч адис болсоңуз, мисалы бир кесиптин ээси болсоңуз, мындай прораб өтө күчтүү же бир инженер, программист, ошондой кесиптин ээлерине фирма атайын бул жактан соттон чечим кабыл алып, сиздерди чакыртып алышы мүмкүн. Андан кийин основания болушу мүмкүн сиздин семейный положенияңыз. Сиздин мисалы аялыңыз же күйөөңүз, балдарыңыз Россиянын гражданине болсо, ошолордун основаниясында сиз ошол семьяны багуучу катары сиздерди кайра чакыртып алышы мүмкүн. Сотко кайрылып, сотко арыз жазып, ошол соттун чечими аркылуу депортацияны жоюп, кайра Россияга киргенге мүмкүнчүлүк болот. Андан сырткары дагы бир жолу бар, өзүңүздөр билесиздер, ар жылы кандайдыр бир өлчөмдө амнистия болот, кандайдыр бир количество адам санына амнистия жарыяланат, ошонун списогуна түшкөн болсоңуздар, анда ошол мөөнөтүнө жетпей, чорный списоктон чыгышыңыздар мүмкүн. Андыктан дегеле бардыңыздар, бөтөн жерде аман болуңуздар, өзүңүздөргө сак документке так болуңуздар туугандар. Чек ара маселеси боюнча Мухиддин Таксырга кайрыла бересиздер. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 +7 965 402 93 Мухиддин.